Аларча мамлекеттик резиденциясында бүгүн 12 июлда Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда Кыргызстандын социалдык, экономикалык, рухий жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу азем өткөрүлдү. Президент Алмазбек Атамбаев сыйлыкка татыгандарга жемиштүү, жаратман эмгек үчүн өз ишине, кесибине жана өлкөгө берилгендиги үчүн чын дилинен ыраазычылыгын айтты. Өлкө башчысы мугалимдердин эмгегине өзгөчө баа берип, өлкөнүн билимге жана билимдүү коомго карай умтулуусуна улантылаарына, өлкө ушул багытынан тайбастыгына ишенимин билдирди. Мамлекеттик сыйлыктар менен кошо президент Алмазбек Атамбаев сыйлык алган 133 адамдын ар бирине 10 000 сомдон акчалай белек тапшырды. Бул каражаттар мамлекет башчысынын чечими менен президенттин социалдык коргоо жана колдоо фондунан бөлүнгөн. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков 11 июлда Кыргыз-Америка ишкерлер кеңешинин төрагасы Томас Файерстан баштаган АКШ соода миссиясынын делегациясы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын өкмөтү америкалык инвесторлорду жылуу кабылдайт жана чет элдик инвесторлор үчүн максималдуу жагымдуу шарттарды түзүү боюнча чараларды кабыл алынаарын айтты. Өз кезегинде Кыргыз-Америка ишкерлер кеңешинин төрагасы Томас Файерстан АКШ делегация курамында америкалык ири компаниялардын өкүлдөрүнүн бар экендигин өзгөчө белгиледи. Алардын Кыргызстандын экономикасына каражаттарды инвестициялоого кызыкчылыгы пайда болду. Премьер-министр менен болгон жолугушууда инфраструктура, өнөр жай, айыл чарба тармагындагы ири инвестициялык долбоорлор талкууланды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, өлкө бийлиги америкалык инвесторлор менен өз ара пайдалуу кызматташууну өнүктүрүүгө даяр. Ошондой эле өкмөт башчы аталган жолугушуу Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы өз ара экономикалык байланыштарга дем берерине үмүттөнгөнүн билдирди. Бүгүн Ош шаарында Кыргыз Республикасынын Ош шаары жана облусу боюнча ыйгарым укуктуу акыйкатчысынын аппараты, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор жана эл аралык коргоого көмөк көрсөтүү уюму менен биргеликте жүргүзүлгөн изилдөөлөрдү жыйынтыктоочу отчеттук жыйын болду. Изилдөөлөр мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү маселелерин укуктук нормативдик жөнгө салуу жана убактылуу кармоочу жайлардагы конвойдогу, соттогу күтүүлөрдө аялдарды кармоо шарттары деп аталган 2 багыт менен жүргүзүлгөн. Жыйынга адвокаттар, Ош шаарындагы күч түзүмдөрүнүн жана бир катар коомдук уюмдардын, фонддордун өкүлдөрү катышты. Жыйындын жүрүшүндө 2016 жылдын ноябрында кабыл алынган мыйзамдагы айрым өчүрүштүктөр, карама-каршылыктар баса белгиленип, аларды жоюунун сунуштары айтылды. Ошону менен бирге убактылуу кармоочу жайларда аялдар үчүн шарттардын түзүлбөгөндүгү, аларды караган аял кызматкерлердин жоктугу, көпчүлүк учурда зомбулукка да учурары белгилүү болду. Бул мыйзам экөө тең деле, мына жаңы мыйзам деле адамдар жөнөкөй карапайым адамдар үчүн эмес, ошо мамлекеттик органда иштеген же адвокаттар үчүн жазылган мыйзам. Мындай оор жөнөкөй тилде эмес, жөнөкөй адамдар түшүнбөй турган тилде. Биз азыр анализ, мыйзамдуулуктун анализин кылдык, анан практиканы анализ кылдык. Ушул Ошто жана Бишкекте ошол презентация өткөндөн кийин жыйынтыктарын сөзсүз биз тиешелүү мамлекеттик органдарга өткөзүп беребиз. Себеби негизги маселени чече турган ошолор айрым укуктук органдар чечиш керек. Биз аларга көмөк гана көрсөтүшүбүз мүмкүн. Орусия жүргүзгөн авиа чабуулдан улам 300 адам жана Ислам мамлекети террордук уюмунун башчысы Абу Бакр аль-Багдadi мерт болду. Мындай маалыматты Ирактын жергиликтүү телеканалы Ас-Сумария өздүк булактарына таяп жазып чыкты. Маалыматта белгилүү болгондой, террордук уюмдун жетекчисинин каза болушун топтун башка мүчөлөрү видео кайрылуу аркылуу коомчулукка жарыялаган. Ошондой эле уюмдун мүчөлөрүнүн бири аль-Багдадинин орун басары жаңы халифти дайындашканын айтат. Бирок анын аты ким экенин Ас-Сумария телеканалы тактаган эмес. Антке менен бул кабар аль-Багдадинин өлтүрүлүшү тууралуу алгачкы маалымат эмес. Буга чейин дагы аталган террордук уюмдун башчысынын өлтүрүлүшү тууралуу бир нече жолу маалыматтар тарап, бирок аны эч ким тастыктабаган. Кээ күч кубаттуу союздун мезгилинде Оштогу ири ишкана болгон текстиль комбинатында 20 жыл ак эмгегин өтөгөн эне Халипа Ибрагимова карылыгын мындай мүңкүрөгөн абалда тосом деп кайдан ойлосун. Убагында СССРдин Жогорку Советинин президиумунун атынан эмгек ардагери медалин да алган. Бирок бүгүнкү күндө болгону 5,5 миң пенсиясы жана кырсыктап көзү көрбөй калган уулу менен оор турмушту баштан кечирүүдө. Жеңилдетип төлөбөйсүз да, болгон эле көрүп. Жеңилдик жок баланы. Жөнүнө Канча сумма төлөнөт айына? Өткөндө 1 миң
1600. Халипа эненин 2 уул 1 кызы бар. Бир уулу тегинтип көзү көрбөй эненин колун карап калган. Калгандары өз тиричилиги менен алек. Кызы мүмкүнчүлүгүнө жараша кээде каралашып турат, бирок анын деле оокаты чектелүү дейт Халипа эне. Bir жолу неме кыла албайт. Ошо орозодо тынбай, орозодо иттерди алып келип турду мага. Ал деле мүмкүнчүлүгүнө жараша келет, э? Мүмкүнчүлүгүнө жараша. Олар бирөөлөрдүн үйдө отурушат айналайын. Болгону 5,5 миң сом болгон пенсиянын жарым эле коммуналдык кызматтарга кетип, дарыланганды кой, эки адамдын кара курсагына да жетпейт. Колунда майыптыгы тууралуу аныктамасы да бар, бирок эмнегедир ал боюнча жөлөк пул албайт, маалыматы деле жок. Мен пенсиям аз болуп калганда балам. Juda көп иштеп, көп пул алат деп. Ошонун 42 сом менен чыгарган экен. Мен өздөрү эле ошо текстилден. Ошонун пенсиям аз чыгып калган балам. 5500 эмнеге жетет азыр? 5500. Жашы 79га таяп калган Халипа Ибрагимова өзү дагы тери оорусунан жапа чегет. Бирине тартса бирине жетпеген жокчулукта өзүнүн ден соолугунан да ажыраган. Азыркы балам, менди көрсөңөр адам коркуп кетет. Муну алтарым бир жолу. Бул каза сакайбайт экен, мынандай, ертең мынандай болуп калды. Мынандай болуп көрсөң, муналарым сыйрылып түшүп атат, беттериме, мына кып-кызыл майда бүдүр чыкты, кып-кызыл оркама. Үйдө ысык суусу жок. Суу ысытып жуунганга эненин деле, уулунун деле чамасы жарк. Бир мончага алып барып келген жан болсо деп тилейт. Акыбалы улам оорлошуп, Халипа эне азыр эшикке чыкпай калган. Ал турсун бир бөлмөдөн бир бөлмөгө да кыйынчылык менен жетет. Жокчулук менен ден соолуктун азабы колу бутун тушап, азыр врачтар айткан дары-дармегин да ала албайт. Ошонун шериги бар экен, ошо менен териме жакшы экен да. Бишкекте экен балам, ошо Бишкекте алдырса болот деп атат. Ошого Кулагына төшөп уккан эски радиодон башка баарылашары жок Курсантбек Ибрагимов кырсыкка учураганда апасы да ооруп калган. Аны укканда толук дарыланбай эле ооруканадан чыгып кеткен. Суукка да алдырып, азыр эки көзү тең көрбөйт. Эми колуна тыйын тийсе, көзүн дарылатып, үйлөнүп, апасына карлашам деген максатта. Бала чакаңыз бар беле? Жок. Үйлөнбөдүңүзбү? Жок. Үйлөнбөдүм, кийин болду. Мен жакшы көргөн кыз элге тийип кетип калган. Шантип алып коюшат. Мен бу эне көзүм ачылса, насып көрсө үйлөнөм. Көзүм эле ачылган. Эне баланын кейиштүү жашоосунун айтымдарында социалдык коргоо бөлүмдөрүнөн, аймактык башкармалыктардын деле кабары жок. Анткени менен мечиттерден, бирден экиден уккан жакшы адамдар колунан келишинче жардамдарын берип турушат. Оор турмушту баштан кечирип жаткан эне бала Ибрагимовдор коомчулуктан, кайрымдуу адамдардан жардам сурашат. Ал үчүн төмөндөгү телефон менен түз байланышсаңыздар болот. 0559 23 27 23. Ардан өкөмдөн Алла өзүң панайыңда сакта. Ушу тилеген тиренде Алла ушу эки балам үчүн кабыл кылгын. Амин. Алымбек Абзаков, Кудайберди Дыйканов, Ош Прим жаңылыктары. Мегаком уюлдук байланыш компаниясы Ноокат районунун жаңы Ноокат аймагына биринчиден болуп 4-муундагы интернет пакетин тартуулады. Аймакта аталган компаниянын абоненттери көп болгондуктан жаңы ноокаттыктар үчүн элдик оюн акциясы уюштурулду. Ыр-күлкү, бий аралашкан кечеде колдонуучуларга түрдүү суроолор берилип, Мегакомдун футболка, кепкалары жана башка брендтик продукциялары ыйгарылды. Мына Мегаком компаниясы кандай компания? Келиңиз. Мегаком компаниясы жаңы Ноокаттын номер 1. Жаңы номер 1 компаниясы. Акыркы мезгилде мобилдик программалардын түрлөрү көбөйгөнгө байланыштуу элдин интернетке болгон талабы күчөдү. Мындан улам Мегаком интернетти көп колдонгон абоненттери үчүн элдик интернет тарифин иштеп чыкты. Анда элдик 90, элдик 130 жана элдик 170 деп аталган 3 топтому бар. Баасына жараша 6, 8 жана 12 гигабайт берилет. Акысыз мүнөттөр да берилген. Акысыз мүнөттөр дегенибиз бул ошо 3 топтон болсо бул мындай болот да, 100, 200, 300 мүнөттө берилет да. Эгерде абонент түн ичинде көп сүрүшсө, анда ошол элдик өзүнүн керектөөсүнө жараша ыңгайлуу бир топтомду тандалса болот. Мындан тышкары элдик интернет тарифинде сыртка чалууга дагы мүнөттөр бар, түндөн тышкары чалуулар, болбосо башка операторлорго чалуулар мүнөттөр бар.
Аталган топтомолор толук түрдө иштетилип кетсе да интернет такыр өчүп калбайт. Чексиз интернеттин негизинде текст менен иштей турган программаларды колдоно берсе болот. Эң негизгиси эч кандай убакыттык чектөө жок. Кардар сатып алган пакетин кааласа бир күндө, кааласа бир айдын ичинде иштете берет. Мегакомдун туруктуу кардарлары компаниянын сапаттуу байланышы үчүн тандап алышкан. Мегаком өзү айтып атат, мега деп турбайбы? Абдан чоң компания, келечекте перспективалуу чоң компания. Мегаком кызматтары супер. Мисалы бардык багы немелер тартышы, антенна немелери, связдар постоянно жакшы иштейт. Акциянын негизинде бул күнү балансын эң көп эсепке толтурган кардарлар баалуу билектерге жана кымбат баалуу номерди акысыз алуу үчүн алтын сертификатка ээ болушту. Ал эми аталган аймакта эң көп убакыт 9 жыл 11 ай 9 күндөн бери Мегаком компаниясынын абоненти болуп келген Халжура Миржалиев баш байгеге коюлган Huawei үлгүсүндөгү смартфондун ээси болду. Şu Mегаком компаниясына ийгиликтер каалайм. Элге ушундай кызмат кылып жүрө берсин. Дайыма şu элдин маңдайын көтөрүп жүрүшкө буларга мен тилектештигимди билдирем. Мегаком компаниясынын иштерине ийгилик. Абоненттер үчүн сапаттуу байланыш жана ылдам интернет деген ураанды карманган компания жакында эле Алайкуу аймагына 3-чү муундагы интернет пакетин орнотту. Алдыда дагы чоң шаарларда жана райондордо кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу максаты турат. Кээ бирки жерлерде 3G коюлган жерлер болсо, ошол жерлерди 4G кылабыз. 2G антенналарыбыз болсо, ал жерге 3G антенналарды койгонго аракеттенип атабыз. Азыркы учурда биз токтогон жерибиз жок. Бүткүл аймактарга мына кече жакында Алайкуу аймагына бүт 3G, 3G антенналарды бердик. Элдик оюн акциясы Жалал Абад облусунун бардык район шаарларында, Ош шаарында, Кара Суу аймагында өткөрүлдү. Алдыда Түштүк чергесинин дагы бир катар райондорунда уюштурулат. Эгерде сиз дагы Мегакомдун туруктуу кардары болсоңуз, кол телефон утуп алуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбаңыз.